Рыскел Чыныбеков сөзсүздө. Рахмат. Жалпы проекттин суммасы канча? 128 миллион доллар жалпы наркы. Салына турган жолдун узундугу канча? 80,5 километр. Ошондо 1 километр жол канчага бүтүп атат реконструкция? Бөлүңүз да 128 миллионду 80 километрге 1 миллион доллардан ашык турабы? Бул жаңы жолдун эле баасы болуп калып атпайбы? Бияқта бізде мындай 128 миллион деген ол жалпы долбордун наркысы. Курулуш иштерине бөлүнүп аткан акча 110 миллион доллар. 110 миллион долларды бөлсөк, ошол 80 километрге 1 миллион 300 тегерей болуп атат. 1 миллион 300 миң доллар бул 1 километр жолго. Бул реконструкция эмес го? Реконструкция. Анын реконструкциянын ичине бул экинчи категория. 4 тиркелүү, разделительный барьеры менен на всем участке, велодорожкалар менен, тротуарлар менен, освещениялар менен бар киргизилген да. Бер жактагы эми бул Корумдудан Балбайга чейин турабы? Ооба. Эми бер жагын алайык. Балыкчыдан Корумдуга чейин канча узундук? 104 километр. Канча сумма? 8 миллиард бу, ушундай сумма азырга. Мен билбейт экенмин аны. Кандай билбейсиңер? 133 миллион доллар. Баасын айтыңызчы эми. 104 Балыкчы Корумдун 1 километрдикин. 800 миң доллар. 749 миң доллар. Бул эки эсе көп болот атпайбы? Бунун үстөк пайызы дагы көп болот атпайбы? 2,5%. Кредитти кое туруңуз. Кечиресиз. Кредитти Каржы министрлиги төлөбөйт. Далбастап келген силер төлөбөйсүңөр. Карапайым эл төлөйт. Туурабы? Мына Бишкек Карабалта жолун башталбай жатып ремонт кылып атат. Талас суу самыр жолу 2 жылдан ашып кетти, мөөнөттү. Кабыл албай атасыңар. Балыкчы Корумду жолу мөөнөт өтүп кетти. Айлы кече кабыл алдын элек. Биз кредитти алып атабыз. Жол салып атабыз. Силер кол салып атасыңар. Камалганыңар камалып атат. Кече 15 кишиңер камалды турабы? Дирекциянын башчысы. Урматтуу Саткатчы. 12 киши. 12 киши камалды. Темир жолдон 4төө кече башчысын камады. Ага чейин Весагаберттин башчысы камалды. Дагы бир орунбасарыңа жатат, андан мурунку орунбасарыңа жатат. Минтраста канча киши калды камалбаган? Мен таң калып атам, сиз менен эле министр калдыш керек. Министр көпчүлүк коалицияда отурат, сиз биякта отурасыз. Калганын баары камакта жатпайсыңарбы? ДДХңар больницада жатат. Мурунку ДДХ Америкага качып кеткен. 35 миллион сомду орду туу менен жок кылып турабы? Анан үчүнтө эле биз жол салып атабыз эгемендик алгандан бери. Кыргызстандын 4 миллиард карыз алсак, ошону 2 миллиард 800 миллион жалаң жолго кеткен. Биз өмүр бою эле кол салып келбедикпи? Анан бул жолдун аркы беркисинен кымбат болуп атпайбы? Анан силер ушуну ратификация кылып бер деп атсыңар. Биз дагы кылмыштуу топтун мүчөсү болуп калып атпайбызбы анда? Бул келгенде тендер чыгарасыңар дагы эле консультацион услуги деп дагы бир 5 миллион доллар ошол кеңешчилерге кетет. Анан силерге кетет. Анан ИБРди боласыңар, ошентип отуруп чекесинен жонуп акчанын баарын жеп кетесиңер. Карапайым эл запкысын тартат. Кредитти эл төлөйт да, силер төлөбөйсүңөр да. Мына каржы министри жок келдиңер. Туура айтат. Улукбек Зулпукарович. Үстөөгө кымбат болуп атпайбы? Биз 2036-жылга чейин кантип төлөйбүз? Жылына 3 миллион доллардан төлөнөбү? Ай сайын 3 миллион доллардан төлөнөт экен. Мен графиңерди көрдүм. Кайдагы акча? Бир дагы эгемендик алгандан бери салынган жолдордун бирisi да өзүнө сактаган жок. СССРдин убагындагы жолдор 50 жыл жашап атат. Силердин жолуңар 2 жыл, 3 жыл. Кепилдиги 3 жыл силердики. Уялбайсызбы мындай? Жок дегенде силер өзүңөрдүн мындай атуулдук, мекенчилдик позицияңарды билдирбейсиңерби, урматтуу транспорт министрлиги? Уялбайсыңарбы элдин алдында? Камалып атасыңар, мурунку 2 статкачы, бирөөсү качып кетти, бирөөсү мөнөстөтүп атат. Азыр 2 орунбасар. Мына азыр Бишкек Ош дирекциясы боюнча биз канча айттык? Мына выездный болгон. Барганбыз, ошондо жана алып келген турникеттигер, же болбосо электрондук шлагбаум иштебейт десем иштейт дегенсиңер.
Жамшытбек Қалелов өзі алып барған, турабы? Иштеген жоқ та. 2 жыл тұрды, 21 миллион сомға тендер өткөргөнсүңөр, турабы? Тура айтам ба? Тура. Эми 21 миллион сом асманға кетті да. Мақсатсыз пайдаландығы үшін іш қозғош керек та кадыр. Туннелге кирген машиналердин саны көбөйүп атат, акчасы азайып атат. Буну ким ишенет? Ким ишенет? Жылда 100 миллиондан ашып түшөт, а силердин отчетуңарда 60 миллион. Ашпайт. 2010 жылдан бери 60 миллион. Бер жактагы Весогабардтики 9 миллион сомго көбөйүптүр. Ана силердики көбөйүптүр. Эмне алмаштырып бери кайрылып кетти койду. Карабалта кирип кетти. Мына акыры 2 жылдан кийин кыспеп иш козгоп 12-ңерди камады. Алар азыр берип атат. Жакында орун басарыңарга жетет. Аныңарды камалып кетсе ким иштейт транспорт министрлигинде? Жоёбузбу. Мен жогорудагы кесиптешимдин сунушун колдойм. Мындай кредитимизге кереги деле жок. Кредиттин кыргызчасы көтөрмө. Көтөрмөнү эл көтөрө албайт. Силер көтөрбөйсүңөр, эл көтөрөт. Андыктан мыйзам долбоорун четке кагууну сунуш этем. Рахмат. Рахмат, сөз Тынчыбек Кадырбековичте.